Жанакы 2000 сомго, 3000 сомго алданбагыла. Агайын туугандар, азыр катуу иш-чара башталды. Мына президент айтып атпайбы? Президент айтып атат. ГКМнын төрагасы Ташиев айтып атат. Жанакы 2000-3000 сом бергендерди кармайбыз деп. Ошон үчүн элге туура түшүндүргүлө. Кечирип койгула. 2000 сом даже индук турбайт. 2000 сом, 3 сом алсаңар силер деген балдарыңардын, неберелериңин өзүңөр келечегиңер сатып атат. Жана мен айтып аткан олигархтар силерге Бөкөнбаевка ашып кетсе 5 миллион сом расход кылат силерди сатып алуу үчүн. Бирок алар тендерден барып туруп утканда 100 миллион сомдон тендерди утат. Алар келбейт. Эмне үчүн дегенде силерден уже сатып алды. Алар келбейт. Ошо ойдон болду. 5 жылга 2000 сомду бөлүп кое бергиле. Канча тыйындан тиет? Агайын туугандар. Бергенде да соттолот, алганда соттолот. Эч кимди аябайт азыр. Эч кимди аябайт. Бага ишенип койгула. Эмне үчүн дегенде ушу алып аткандарды элдин астына чыгып туруп уят кылат. Бергенде да уят кылат. Кыздарыңар, балдарыңар студент болуп окуп атат, школда окуп атат, көрсөтөт колу менен. Мына могу 2000 сомго сатылган деп агайын туугандар. Туурабы? Сатылбайсыздарбы? Сатылбаңыздар агайын туугандар. Келечекти ойлоңуздар.